Калык Мамбетакунов Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун 10 миңден ашык мүчөсүн 6 саны аман жарандардын укугунан кем калтырып ого жан үрөп келет. Адамдарды эмгек менен камсыз кылуу боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзам боюнча майып адамдардын 3-чү топтогуларга гана иштегенге укуктуу, ал эми 1-2 топтогу майыптардын эмгек менен камсыз болгонго укугу жок дегендей жазылып калганда, биз да ушул маселени көп жылдардан бери коюп келе жатабыз. Тилекке каршы бул иш дагы аткарылбай атат. Ошо эмгек менен камсыз кылуу боюнча майыптар дагы укуктуу деп жазып койсо эле болот эле, жана 1-2 3 топ деген сөздөрдү алып ташташ керек да бул мыйзамдан. Анан Кыргызстанда буюрса билим алууга майыптардын укугу кеңири, бул жагынан чектелүү жок. Кыргызстан материалдык жактан күчтүү мамлекет болсо, ушул 160 миң мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы бүткүл жашоосуна алардын укугунун колдонулушуна, укугунун кеңирилешине шарт түзүп берет деп мен терең ишенем.